Урматтуу төрага, биринчиден мен сизди куттуктаймын. Экинчиден, мен абдан суранып кетет элем. Бардыгыбыз элдин алдында бул парламент башкача иштейт деп келдик. Ошондуктан биз мыйзамдан бир дагы кыйшайбашыбыз керек. Азыркы регламент жөнүндө мыйзам 120 депутат жөнүндө жазылган. Ал мыйзам уже сиз юристсиз, урматтуу төрага, бизге эч кандай отношениясы жок. Биз арга жок азыр төраганы шайлап алдык, себеби парламенттин ишин уюштуруш үчүн. Эми логически биз сөзсүз түрдө регламент жөнүндө мыйзамды экинчи чтениясында кабыл алышыбыз керек. Ансыз биздин структурабыз да жок болот. Биздин баягы шайлоо тартибибиз да жок болот. Канча комитет болуш керек да жок болот да. Биз эмненин негизинде азыр бул комитеттерди түзөбүз. Ошондуктан изначально биз жанагындай атка кыйшык отурбайлы. Эл карап турат бизди, ошондуктан өзүбүз мыйзамды бузбайлы. Рахмат. Рахмат. Түшүндүрмө берип коюн. Урматтуу коллегалар, ошол бир аз түшүнбөстүк болуп атат. Жанагы регламентти кабыл алыш үчүн комитет керек. Комитеттер карап чыгыш керек да, ал комитеттерди түзүш керек азыр. Ошондо маселе болуп атат да. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Айтылган эки сунуш тең жөндүү. Биз шашып атабыз. Комиссия түзүлөбү, кандай болуп түзүлсө ошол түзүлсүн, расмий түрдө могул жерден бекитилип, ошол сунуш бериш керек. Анан биз өзүбүзчө сүйлөшүп сунуштап атабыз дегенде өзүбүзчө деген ким? Курамына кимдер кирди? Эмне себептен ошондой сунуш берилип атат? Ага эмнеге шашабыз биз? Азыр ар бир фракциядан 2 киши болобу, 3 киши болобу, кирсин дагы ошону комиссияны түзөлү. Эртең кечейин карап чыгышсын, түшкө чейин иштешсин, түштөн кийин расмий түрдө кирбейби ал сунуш? Анан кимден кирди деп эле билбей, илгери билесиңерби ошол конституцияны жазып койдук. Ким жазды? Билбейм. Дареги жок. Ошол сыяктуу болбойлу да ар бир сунуш кылып аткан киши өзүнүн пикирин айтсын. Биринчи күндөн баштап ачык иштегенге үйрөнөлү, көнөлү. Анан биз даярдап койдук эле. Биз деген ким? Каерде даярдалды? Ким менен талкууланды? Ким сунуш кылат? Жогорку кеңеш түзгөн комиссия расмий түрдө бизге киргизсин ошону. Мен бүтүн Кыргызстан фракциясынын атынан депутат Кожогулова менен депутат Токтошовду сунуштайм. Ушул комиссиянын мүчөсү болуп кирип, эртең түшкө чейин даярдап бизге сунушташсын. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, мен айтып атканым, ооба регламентти 2-чи, 3-чү окуудан кабыл алыш керек. Ал өтүш үчүн комитеттен өтүш керек. Биз азыр аны кантип кабыл алабыз? Ошондуктан тез аранын ичинде орун басарларды шайлап, ким болбосун, комитеттерди бекитип, ишке киргизсек, анан ишибиз жылат. Анан ошол регламентти кабыл алабыз, комитеттерден өткөзүп. Ал мыйзам. Барын өзүнүн ирети менен болуш керек да. Ошон үчүн 10 күнгө жылдырбай, эртең комиссияны түзүп, бүгүн эртең абедке чейин бүтүрүп, абедтен кийин кимдерди сунуштайсыздар, ошолорду бекитип берип, анан таркап кетели деген ойду айтып атабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Биринчи сунуш. Өмүрбек Мырзаремовичтин ушул сунушу болду, комиссия түзөлү деп. Биринчи комиссия түзүп албайлы анда. Комиссия түзүлсүн деген сунушту добуш койгом, добуш бериңиздер.